Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? Эфирде замандаш залкарлар көрсөтүүсүнүн майрамдык чыгарылышы. Бүгүн биздин көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз эл баатыры, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, Кыргыз Республикасынын илим жана техника багытындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, заманыбыздын улукман акеси, залкар инсандарыбыздын бири ардактуу агабыз Миталип Мамытов. Кыргыз Республикасынын баатыры, нейрохирург, медицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук Илимдер Академиясынын 3 корреспонденти Миталип Мамытов 1939 жылы 16 декабрда Ноокат районуна караштуу Көкжар айылында туулган. Мээ менен сүйлөшүп ал ачылып берсе, демек айыктырам деген залкар инсаныбыз Кызылкаядагы медициналык окуу жайын эң жакшы аяктап, кайрадан Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Андан соң 1972 жылы Ленинградта кандидаттык, 1987 жылы Киевте докторлук диссертациясын жактаган. Каарманыбыз Кыргыз элине кызматын кылып, республикалык клиникалык ооруканада нейротравматология бөлүм башчысы, ассистенти, 12 жыл бою неврология жана нейрохирургия кафедрасынын доценти, профессору, 1999 жылдан ушул бөлүмдүн кафедра башчысы, 1997 жылдан азыркы убакка чейин Кыргыз Мед Академиясынын илимий жана дарылоо иштери боюнча проректору болуп эмгектенет. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, эл аралык боорукер наамынын ээси, Орусиянын нейрохирургтар ассоциациясынын президиумунун ардактуу мүчөсү, Нью-Йорк Илимдер Академиясынын анык мүчөсү, алтын кылымдын 100 асыл адамдарынын бири. Даңк медалы менен сыйланган. 2001 жылдан бүткүл дүйнөлүк нейрохирургтар ассоциациясынын жетекчилер тобунун мүчөсү. Ушул эле жылы Кембридждеги эл аралык борбордун алтын медалына татыктуу болгон. Залкар инсаныбыз 50 жылдан ашык мээни даарылап келди. Азырда талыкпай адамдардын дартына даба таап келүүдө. Учурунда Миталип Мамытов бир катар жооптуу кызматтарды татыктуу аркалады. Жогорку кеңештин депутаты, ошондой эле саламаттыкты сактоо министри болуп эмгектенген. Иштеп турганда өлкөнүн оорукана, эмканаларынын абалын жакшыртууга, аларды медициналык жаңы жабдуулар менен камсыз кылууга зор салым кошту. Демек дагы да көп оорулардын дартына дабагер болот деген ишеним бар. Миталип Мамытов бүткүл өмүрүн медицинага арнап келет. 200-гө жакын илимий иштин, 28 окуу куралдардан, 5 монография, 8 ойлоп табуунун, 32 рационализатордук сунуштардын автору. Ардактуу ага, жаңы жылыңыз менен биз сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу жаңы жыл алдында жалпы калайык журт менен жолугуп ушул санат телевидениясы аркылуу өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз жөнүндө жана ошондой эле кесиптик өзгөчөлүктөрүңүз жөнүндө эл алдында бир маек куруп берүүгө макул болгондугуңуз үчүн. Анда эмесе биз бүгүнкү көрсөтүүнү өзгөчө нукка бургубуз келип атат. Ушул көрсөтүүбүздү жалпы журтту келе жаткан жаңы жыл менен сиздин куттуктооңуз менен баштасак. Биринчиден мен бүтүн кыргыз элимди, замандаштарымды, айрыкча кесиптештеримди келе жаткан жаңы 17 жыл менен куттуктаймын. Маймыл жылы бүтүп атат. Бул жыл жаман жыл болгон жок. Көп жакшынакай өзгөрүштөр, ийгиликтер болду. Эми Кудай кааласа, мына келаткан короз жылы дагы жакшылыкты алып келет деймин. Элибизди мен куттуктап кетемин. Ошол элибизде ынтымак болсун, өлкөбүздө биримдик болсун, дүйнөдө тынчтык болсун деп каалап кетет элем. Чоң рахмат. Өзүңүз айткандай ушул кирип келген жаңы жылыбыз жакшылыктын, ынтымактын, токчулуктун жылы болсун дегибиз келет. Анда эмесе алгачкы ушу бир сурообуздан баштасак, агай, мына сиздин басып өткөн жолуңуз чындыгында ушул медицина тармагын тандаган жаштар үчүн, деги эле ошол багытта иш алып барган инсандар үчүн, мындайча айтканда баягы дарыгерлик кесипти аркалаган, өмүр бою ошол кесипке өмүрүн ардаган инсандар үчүн өрнөк да. Чындыгында сиздин баягы
биринчи келген күнүңүздөн баштап эле мына бүгүнкү күнгө чейин ошол 1966 жылы биринчи жолу операцияга кирген экенсиз, андан бери жарым кылымда ашырып отурасыз. Ушунун баардыгы биз үчүн баардыгыбызга өрнөк. Деги эле ушу кыргыз элинин тарыхындагы улуу инсандардын басып өткөн жолундагы чоң өрнөк. Ошол себептен биринчи сурообузду да ушундан баштагыбыз келет. Ушундай улуу инсан болуш үчүн эмгек эле жетиштүүбү, же болбосо сөзсүз түрдө ошондой ыңгайлашкан үй бүлөдө төрөлүш керекпи, же коом ошондой болуш керекпи, же жашоо шарт ошого алып барыш керекпи? Бул суроо менен мен сизди ушу балалыгыңызга алып баргым келип атат. Ошол баягы ноокат жергесинде өткөн балалыгыңызды эстесеңиз, деги эле ушул медицина тармагына келүүңүздү өзүңүз күтпөсөңүз деле керек, бирок тагдырдын ушундай бурулушуна сиз канчалык деңгээлде ыраазысыз? Мен эми балалык кезде айтып эстеп кеткен болсом, мен жөнөкөй эле үй бүлөдө турулганмын. Атам согушка кетип кайткан жок, ошол жактан каза болду. Мен атамдын өңүн да билбеймин. Мен энемдин тарбиясында өстүм. Мектепте окуп жүргөндө эле мен жакшы бааларга, жакшы ийгиликтерге ээ болуп окуп жүргөнмүн. Эгерде ошол жакшылыкты кандай окуганымды айтып берген болсом, мен 4-класста жакшы окуганым үчүн 3 кир самын менен сыйланганмын. Ошол убакта. Ал согуштан кийинки убак эле да. Ооба. Анан себеп дегенде бул ошол убакта биздин кийимибиз биттип кеткен, чачыбыз сиркелеп кеткен. Ошол кир самын, ошол битти, сиркени өлтүрөт деген мааниде мага ошол 3 самынды сыйлыкка берген. 7-класска жеткенимде 3 метр бөз ткан менен сыйланганмын жакшы окуганым үчүн. Себеп дегенде менин ошо кийинген кийимим, штандарым жыртык болуп көрүнгөн мугалимдерге ошол штаны бүтүн болсун, ошо тигип штан кийип берсин деп, тигип берсин деп апасы ошол 3 метр бөз баягындай грубый ткан мешковина окшогон метрди мен сыйлык алганмын. 9-класста болсо дагы сыйлык жакшы окуган үчүн алганмын. Ал 3 китеп болгон. Анда көрдүңүздөр, уже барган сайын бул сыйлыктын дагы мааниси бир чоңоюп, анан ошо окууга жараша болуп 3 китеп алганмын. Ошондо бир жакшынакай ийгиликтер менен окуп бүтүп, андан кийин мен Кызылкаядагы медучилищеге өттүм. Мектепти бүткөндөн кийин эки жака чыкканга шартыбыз болбой калды. Пирожага келиш кыйын болду. Чөнтөктө акча жок болгондон кийин ошол жаныбыздагы эле ошо медучилищеге кирип окуп калдым. Ошондон баштап эле менин медицинага болгон кадамым ушул ийгиликтүү уланып келатат дейм да. Ошол медучилищени дагы өтө жакшы баалар менен бүттүм. Акыркы экзамен болгондо мамлекеттик дипломду ошол эле күнү мага директор менен завучубуз берип, сен тезирээк барып, мединститутка барып өтпөсөң болбойт. Себеп дегенде документ алуу күндөрү бүтүп баратат, сен жеткенге сен суроого бүтүп калат. Ошон үчүн сен тез жетишиң керек деп мага өздөрү жардам беришип, экзамен берген күнү мага диплом колума беришип, шаштырып мени жиберген. Ошол келип анан бир эле экзамен тапшырып, ал убакта 5 менен бүткөн болсо, училищаны же мектепте медаль менен бүткөн болсо, бир экзамен менен өтчү да, ошон үчүн бир экзамен менен өтүп кеткенмин. Ошол менен окуп калдым. Менин окуганым дагы абдан эле өзүнчө бир менин оюмча жомоктой болсо керек деп айткым келет. 6 жылдын ичинде мен бир дагы 4 деген баа алган эмесмин. Жалаң 5 менен окуганмын. Андан кийин орус тилинен кандай кыйналган жоксузбу? Кыйналсам дагы ошол сабактарды өздөштүрүп, абдан жакшы билип, ошон үчүн жалаң 5 менен окуп бүттүм. Анан 4-курстан баштап мен өкмөттүк мамлекеттик стипендия алып окуп жүрдүм. 4-курстан баштап. Ал убакта ошол мамлекеттик стипендиянын баасы көлөмү 72 рубль болгон. 72 рубль. Первый врачебный ставканын рублю биринчиси. Врач болуп иштегенде 60 рубль алчу. Мен өтө жакшы окуп жүрүп, мен ошол 72 рубльди алып жүрдүм. Айгана чейин ошону алып 4төн баштап. Ошон үчүн мен
мединститутта өтө жакшы баа менен окуп жүрдүм. Арасында эми ар кандай башка да ийгиликтер болду. Илимий конференцияга катышып жүрдүм. Башка коомдук иштерге катышып жүрдүм. Мен абдан студент болуп туруп өтө активный адам болуп жүргөм ошол убакта эле. Анан эми мындай ийгиликке жетиштин бир эле каалоо жакшы окуу эмес, айран чөйрөдөгү болгон турмуштун көрүнүшү, мына элибиздин коомдогу болгон кыйынчылыктарга түртөт экен, жакшы иштеш керек, жакшы окуш керек деп ошол кыйынчылык анан ушул өзүмдүн күч аракетим болду жакшылыкка ийгиге жеткенге. Сиз айтып атпайсызбы, жана жалаң бешик окудум депчи. Мисалы, жаштык кезде эми сабакка барбай коюу деген, же болбосо бир жаштар менен өзүнчө бир жолугуп, кечелерди өткөрүү менен алаксыган жоксузбу? Эми сабакка барбай коюу бизде ойда болгон эмес да. Барбай коюп жүрүш эмес, даже ал ойго да келген эмес. Ошол өз убагында барып, эртерээк барып, даже катышып. Андан кийин бул баягы өзүнүн шарты менен майрамдагы ноябрь майрамы, 1-май илгери өтө катуу чоң майрам болчу да. Андан башка жактарга аларды болуп, же кетип калып жүргөн күндөр болгон эмес менде. Талип ага, мисалы, сиз ушу ар дайым сиз жөнүндө жазылган бир баягы макалаларда таанышканда окуп жүрөбүз да. Сиз ар дайым белгилейт экенсиз да, ушул мен баардык сыйлыктарды алдыңыз ушу Кыргыз Республикасында. Болгон сыйлыктын баардыгын десек болот. Ошолордун ичинен эң жакыны, эң мага ушул бир баалуусу ошо мамлекеттик жана илим жана техника багытындагы менин ушул мамлекеттик сыйлык деп айтат экенсиз да. Жана айтып атпайсызбы, ошол менден кечээ күнү эле ушул ажалда менен кармашып турган баягы оорулуунун сакайып кетиши үчүн алдым, менин кесибиме байланыштуу алдым деп. Ошол кесипке келсек да, мына ошол жогоруда сөз болгондой, өмүрүңүздү арнаган кесипке биринчи жолу кирген операция күнүңүз эсиңиздеби? Мен азыр эстей албайм, биринчи жолу болгон операциянын эсимде жок. Өзүм жасаган операция биринчи Ленинградта болду. Ошондуктан мен анча-мынча эстейм, конечно. Бул ошо оору адам жаракат алып, жыгылып, башынан травма алып келип, башы сынып. Андан эми ал убакта бизге Ленинградта өтө татаал операцияны бизге ишенбейт да, бербейт да. Ошон үчүн ошол башы сынып, сынган сөөктүн бөлүктөрүн алганга мен биринчи операцияга барганым анча-мынча эсимде. Сиз аспирантурада болсоңуз керек ал убакта ординатурада. 2 жылдык ординатура, анан 3 жылдык аспирантурада болуп, ошол убакта баштаганда эми эле 1-2 айдын ичинде эле мен ошондой бир операцияга кирип, алдагы мындай плановый эмес, кокустан скорый помощь менен келип, тез менен баягындай дежурствода ошол мен калып, дежурство калып, анан ошол мага ошол операцияны ыйгарышкан түн ичинде гана, ошол биринчи болгон операциям ошо түн ичинде болгон. Эсиңизде калганбы, э? Эсимде калган. Атыңызды ким койгон? Үй бүлөңүздө ушул ата энеңиз жөнүндө айтсаңыз, себеби дегенде өзүңүз жогоруда айткандай, адатта аккан арыктан суу агат деген түшүнүк бар экен. Жана мен жогоруда айткандай эле чын эле ошо үй бүлөнүн дагы бир тарбиясы чоң роль ойнойт-ку. Менин атымды толук атым Абдымиталип. Анан ошол аттын себеби бизде атты аксакалдар коёт, улуу адамдар коёт. Ошонун бир чоң атабыз болгон атам коюп берген. Бул Абдымиталип деген пайгамбардын баласынын аты, бир баласынын аты Абдымиталип болгон. Пайгамбар 4 балалуу болгон. 4 баласын Абдил Маннап, Абдил Хашим, Абдил Малик, Абдил Миталип деп койгон дешет. Ошонун бирөөсү менин атыма коюлган. Экинчи менин бир тууган агам болгон. Анын аты Абдил Манап. Ошон үчүн эки пайгамбардын баласынын атын биздин бир туугандарга, мага, агама ыйгарып беришкен. Бир туугандарыңыздын тагдыры кандай болду? Ошондой кыйын кезеңде бир үй бүлөдө ошо баягы улуу апаңыз, мындайча жалгыз өзү ошо өзүңүздөрдү багып өстүргөндөн кийин? Ооба, апамдын тарбиясында болдук. Эми тагдырга жараша атам согуштан келбегенден кийин жашоогунда апамды башка бир адам колуктулукка алган.
ал кишиден 3 кыздуу болушкан. Ошон үчүн менин 3 карындашым бар. Анан ошол согушка кеткен атамдан биз 2-1 токамбыз. Менин агам болгон, ал киши каза болуп калды 72 жашында. Ал башында алдык, ошо деле жөнөкөй жүрдү. Институт бүттү, андан кийин иштеп жүрдү, торговый жакта иштеп жүрдү. Ошондон иштеп жүрүп молдолукка өтүп кетти. Өтө чоң катуу молдолукка берилип, ошол акыркы өзүнүн бир 15 жылын ошо Кудайдын жолунда жүрүп, Кудай деп жүрүп, анан ооруп калып каза болуп калган. Ошол мен анан карындаштарым бар. Бир карындашым доктор, 2 карындашым жөнөкөй эле адамдар. Апаңыз менен кандай болду мамилеңиз? Мына өзүңүз ошо мына буйруса 70тен ашып 80ге жакындап калган убакта бүгүн өзүңүз таятасыз, чоң атасыз дегендей, ушул апаңызды кандай эскересиз? Мектепке барбай дагы адамдын ички дүйнөсү таза, интеллекти өтө бийик болушу мүмкүн. Деги 3 дипломдуу, 2 дипломдуу адамга караганда ошон үчүн менин апамдын тарбиясында өсүп калдым. Апамдан акылдуугуну бир айткым келет да, мени ошончолук эсимде бар. Мен 6-класста окуп жүргөндө менин биз туугандарыбыз бай болгон. Ошол бай адамдар мени апама келип суранган. Биздин малыбызды карап берсин, малчы болуп берсин. Анан аягында, жылдын аягында акысына бир кой, бир козу берем. Ошо иштеп берсин дегенде апам мени бербей койгон. Мектепке барат, окуйт балам деп ошентип мени бербегениге азыр абдан мен ыраазы болом да. Ошо эгер берип койсо эмне болду эле, ушуга чейин чабан болуп кала белем, жөнөкөй калкаш болуп жүрө белем. Бирок ошол бербей койгонун бир турмуштагы бурулуш болдуга деп ойлоймун да. Эне катары ушунчалык. Эне катары ошон үчүн мен армандамын. Ошол окуу деп жүрүп, эки жакка кетип калып, энени сүтүн актай албай, эненин кызматына мен ушунчалык өзүмдө мээрим бере албай, арманда гана жүрөм да, ошол эле. Канча көп жыл болду ал кишинин өтүп кеткенине? Ал кишинин өткөн 87-жылы каза болду, 74 жашында каза болуп калды. Алда киши Сиз кандидатына болуп, илимде доктор болуп калган убакта жакшылыктарыңызды көрүп калды да анча мынча. Көрүп калды, жакшы. Бирок баары жүрөгүңүздөгү арман албетте. Арман бар да. Арман. Өгөй атанын запкысын тарттыңызбы же тартқан жоксуз? Жок, эч кандай андай болгон жок бизде. Биз абдан жакшынакай мамиледе болуп жүрдүк. Ал киши дагы өтүп кетти, карып, тобулгайып. Биз эч кандай бири-бирибиз менен жаман сөз эмес, жаман көз менен да карашпай жакынакай жүргөнбүз ал киши менен. Биз сиздин иш графигиңизди карасак, таңкы саат 7ден баштап ошол акыркы пациентке чейин ошол жерде болот экенсиз. Эми сиз мындай караганда басып өткөн жолуңузда ошол өзүңүз окуган, билим алган медакадемияда дагы илимий иштер боюнча баягы аткаруу жумуштары боюнча проректорлук жумуштарды аткардыңыз дегендей. Андан кийин өзүңүз мына клиниканы жетектеп турасыз ушул күнгө чейин. Оорунун жагдайы кандай? Ал дагы биз дайыма айтабыз, Алланын колунда дегендей. Бир чети баягы ошол сиздердин жардамыңыздар менен ден соолугун ошо сиздердин колуңузда турса, ошол эле учурда баягы Улукман акебиз айткандай ажалда баш багып турат эмеспи? Ошондо кандай өзүңүздү баягы күнүмдүк баягы дарыгерден алып өзүңүздү жөн гана инсан катары кантип өзүңүзгө келесиз? Мисалы бул да өзүнчө стресс да. Ооба. Биздин ишибиз кыйын да, эми өзүңүз билесиз. Биринчиден ошо мээ менен ооруган адамдардын бардыгы оорулардын катарына кирет. Ошо мээ менен ооруган адамга жардам берип калсаңыз өтө жакшы сезим пайда болот. Эми күнүгө жумуш, эми келгенде эле көрүп берсин деп биринчиден оорулар келишет, туугандар менен кошо келишет, аларды көрөсүн. Андан кийин момент келет, убакыт келет, операцияга кирип кетебиз. Анан керек болсо лекция, өзүнүн медакадемияда биз кафедра боюнча башчысыбыз, ага кирип кетебиз. Эң негизги эле кыйынчылыкты жеңген, стресс болуп калганды жеңген, бул жакшынакай ийгиликтүү өткөн болсо операцияңыз, ошол эң жакшынакай ошо стресстин, чарчагандын, кыйынчылыктын дарысы ошол. Эгерде бир жакшынакай сөз айтып, ооруп келген кишиге, кыйналып келген кишиге
жакшы жазып кичине көңүлүн көтөрүп койсоңуз, ыраазы болуп кетсе, бул дагы жакшынакай сезимди пайда кылат. Ошон үчүн эми кыйынчылык иштер болот, ансыз ийгиликке жете албайсың. Ошон үчүн эми жанагындай жакшылыкка пайда кылып койсоңуз, бул деген эң бир адамдын сезимин, көңүлүн көтөргөн моменттер көп эле болот да. Ага, мисалы оруну албетте баягы жагдайга жараша дейчи, бирок ошентсе дагы мисалы мамлекет башчыларын, сиз эми кыргыз элинин баягы биздин бирден бир ошол нейрохирургия жагындагы кесипкөй дарыгер болуп аткандан кийин албетте дала жетекчилерди өзүңүз дарылаганга туура келгендир. Бирок ошолордун арасында сиздеги жоопкерчилик ошондой эле планкада турабы? Кадимки эле жөнөкөй жарандарыбыз менен катар же анда өзүнчө да бир жоопкерчилик болобу? Дарылаганы келген адамдардын эч бир ылгабайбыз да, бул министр экен, же болбосо бул доктор, профессор экен, же бул начальник экен, же жөнөкөй экен деп биз бөлбөйбүз. Бөлүүгө дагы ички дүйнөбүздө барбайт. Ошон үчүн жөнөкөй болгон сайын ошол кишиге көбүрөөк көңүл бургун келет, ошол кишинин көңүлүн көтөргүн келет. Себеп дегенде бул министрлер же болбосо чоңдор, начальниктериңиз өзү жүгүртүп коет, өздөрү жүгүртүп коет. А тигилер үчүн жүгүрүшүбүз керек. Мен ушундай өзүмдүн мнением, өзүмдүн оюм бар, принцибим бар. Жөнөкөй адамдарга көбүрөөк биз көңүлүбүздү көрүп, аларга жакшыраак мамиле кылып, ошол алардын ошо ички дүйнөсүн сүйүнткөнгө, көңүлүн көтөргөнгө биз аракет кылып жүрөбүз да. Мисалы өзүңүздүн ошол кесиптик жолуңузда кандай операциялар эсиңизде калды да? Мисалы ачып эле жаап койгон күндөр болдубу же 7-8 саат же андан да узак турган операциялар эсиңизде барбы? Бар. Өтө кыйын. Биздин эми көп операцияларыбыз көп да. Эң кыйын татаал операциялар манабу мээнин шишигини алмай, мээнин шишиги кээ бир шиктери олардын мээн тышында болот. Андан мындай бизге жакыныраак болот, кээ бирлери өтө алыс болот. Булар өтө кыйын акыбалды пайда кылат да. Аламын деп, ошо опколду алам деп, же болбосо эң тереңдеги канды алып чыгам деп, ушундай көп кыйналасың. Ошон үчүн мындай өтө чоң, өтө бийик ийгиликке жетиш үчүн бул өтө кылдаттык менен иштеш керек мээде. Ошон үчүн операциянын убактысы көп таталып калат. 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат, 6 саатка чейин бир операцияга отуруп каласың кээде. Ошон үчүн эми ар бир оору бири-бирине окшош эмес. Көпчүлүгү ушул кыйынчылык менен алынат да. Мен айтып коем, кээде ушул операция бүткөндөн кийин операцияга кийген кийимдерди можно было как воду сыккандай кылып выжимать эткенге чейин барган күндөр болот да. Ушунчалык кыйынчылык болот. Терде бүтүн сууга түшкөндөй эле, кийим менен сууга түшкөндөй эле болуп чыгасың кээде. Ошон үчүн кыйынчылыктар көп болот. Бирок ошонун арасында анча-мынча ийгиликтер болот. Алар бизде абдан жан жылыгаткан сезимдер пайда болот. Бүгүнкү күндө инновациялык технологиянын заманы деп атпайлыбы? Мына сиздерде лазердик бир технологиялар колдоносуңарбы же? Биздин мамлекеттик ооруканаларда ал аппараттар бизде жок. Бирок мынабу частный деп коелук, өзүмчүл ооруканаларда пайда болду. Аларды алып колдонуп да калдык. Ал иштеп атат. Кээде иштеп калат, кээде тонкий аппараттар да ошол кичине алар бузукулук болуп аларды кээде иштебей калат. Азыр ошол эми баштап атабыз. Ушундай заманбап аппараттарды алып только гана ошол өзүмчүл частный ооруканаларда болуп калды. Сиз жакшы айттыңыз да, өзүмчүлбү же өздүкпү? Өздүк. Дегенде өздүк го дейм. Мен деле ушу кыргыздын жараны катары, ден соолугуна күйгөн адам катары ушунчалык өкүнөм да, себеби бир чоң бир жай болсо, ошол жакка кирсең, анан ошол жерден баардык ден соолугуңду бир текшерип чыксаң дейсиң да. Биз Кореяга көз артпайт элек, же Россияга барбайт элек деген сөз да. Мисалы бизде өзүңүз айткандай, өздүк
ооруканалар өзүмчүл болуп атат да, кичинекейден ошонун баарын башын кошуп койсо бир сонун болбойт беле деген бир изги тилекми эмеспи? Бирок сизден сурайын дегеним ушул да, канчалык деңгээлде сиздин көз карашыңыз? Сиз эми советтик системадагы баягы коммунизмдин идеологиясына сугарылган киши катары, жана мен көп эле жерде угуп жүрөм, сиз ушу мамлекеттик баягы иштөө системасы сактап калдык деп атпайсызбы? Ушу мамлекеттик ооруканалар сактап калганга абдан колуңуздан келишинче күрөшкөн кишисиз да. Бүгүнкү күндө заман абдан эле алдыга жылып кетти. Биз кантип кууп жетебиз дегендей? Биз мынау саламат сактоо тармагындагы, медицина тармагындагы иштер боюнча өтө эле биз артта калып калдык. Азыркы мезгилде мынау айтып алалык, алысталбай эле Казакстанды алалык. Же болбосо Өзбекстанды алалык. Тажикстанда дагы сонун аппараттар бар экен. Уже алар деле ийгиликке жетип атат. Биз бул жагынан өтө эле артта калып атабыз. Мына мен өзүмдү айтып кетейин. Биз кадр маселеси боюнча өтө бийик турабыз. Кадрлар, мына кадрлардын жөндөмдүгү боюнча заманбап аппараттарды иштеткенге биз даярбыз, бирок ошолор жок болуп атат. Ошону колдонгонго биз ошолорго ээ болбой атабыз. Себеби бизге алып бере албай атат. Өзүмдүк жана ооруканалар алып атат. Мен айтып коеюн, ушул оорулары жаткан шарты өтө начар. Ошо оорулар операция кылган убакта колдонгон аспаптарыбыз, инструменттерибиз, аппараттарыбыз өтө начар. Ошондуктан биз ушу деңгээлибиз боюнча Европа эмес, кошуна өлкөлөрдөн дагы өтө артта калып калдык. Институт педиатрия, институт травматология, онкология, кардиология дегендер бар. Булар боюнча биз өсүп атабыз, пайда болуп атат. Бирок булардын деңгээли деле начарда. Мен өзүмдү алып карасам дагы эле, мисалы үчүн нейрохирургия борбору Өзбекстанда бар, Казакстанда бар, ар бир Россиянын областтарында бар. Бизде Кыргызстанда жок. Деңгээлибиз биздики Европа менен теңдессек боло берет. Казакстандан, Өзбекстандан биз жогору турабыз. Ошону колдонбой, биздин өлкөбүз бизге ушундай өзүбүзгө заманбап борборду түзө албай атат. Хотя биздин президентибиздин Алмаз Шершеновичтин колдоосу менен мен ошол жаңы борбор курганга, нейрохирургия курганга проект түзүп, ал проектти 3 жыл ичинде жылдырып, мына өкмөтүбүз кабыл кылды. Парламенттин комитеттери, парламенттин фракциялары кабыл кылышып, чоң жыйында, сессияда кабыл кылып, мыйзам алып берди. Мына мыйзам деле жакында пайда болду. Ошол мыйзам пока жылбай атат. Эгер Кувейт деген өлкө өзүнө кабыл кылды, инвестиция 21 миллионду бөлүп беребиз, анан куруп беребиз деген макулдугун алды, мыйзам коюлду. Бирок эми менин суранычым ушул өкмөтүбүз ушуну жылдырып берсе жакшы болот да. Мен өзүм жеке кабылдамасында болуп, премьер-министрибиздин баягындай жалобный письмону дагы колуна берип койдум. Ушуну жардам бериңиз деп ал убадасын берген. Эми менин үмүтүм бар, Кудай кааласа Сооронбай Шарипович өзүнүн баягы сөзүн айтып, колдоп, мүмкүн алдыга жылып кетет деп үмүттөнөм. Ошол эгер болуп калса, ушундай корпус, ушундай имарат болуп калса, Орто Азияда биринчи борборлордон болуп саналат деп эсептеймин. Андай борборлор Алматыда, андай Ташкентте боло элек, хотя алардын өздөрүнүн деңгээлине жараша бар. Эгер бул өтүп кетсе, бул курулуп калган болсо, ошол Орто Азияда биринчи жакшынакай клиника болуп көрүнөт эле. Ушу бүгүнкү күндө канчалык өзгөрүү болду? Мына азыр сиз көп кемчиликтерин айттыңыз. Демек өзгөрүү болуп атат дейбиз, бирок канчалык деңгээлде? Сиз өзүңүз ыраазы болбой, жүрөгүңүз ооруп кейип айтып атпайсызбы? Ооба, биздин өзүбүздүн тарапта ушундай бизде ооруларды дарылоо жагынан биз калып атабыз. Башка тармакта жакшынакай эле. Айттым го жана, институт онкология бар, институт педиатрия бар, институт кардиология бар, травматология, гематология. Булар бар, булар боюнча жакшынакай деңгээлге жетип, менин оюм боюнча бул жерден
жылыштар көп эле болуп атат, аппараттар да алып атат. Жалпы, Жалпынан жакшы эле. Мен өзүмдү гана айтып атам, өзүмдүн жанагы кадровый боюнча биз жакшыбыз, инфраструктура, оорулардын шарты боюнча биз калып атабыз. Ага, мисалы мына инсульт, жана баштын эски травмасы дейбиз, же болбосо бир жерге урулгандагы баштын жараты, энцефалит, мисалы жана башка ушулардын баардыгы баягы жүрө отуруп чындыгында бир сөзсүз мээн өзгөрүшүнө бир нерсеге алып келет экен да. Мисалы бүгүнкү күндө биз билгенден вирус дейли, же болбосо гормоналдык баланстын өзгөрүшү дейли, же болбосо радиация деп атабыз, кадимки эле уюлдук телефондор, ушунун баардыгы бир шишиктин пайда болуусуна алып келет экен да. Ушуну сиз кандай багытта кеңеш берер элеңиз? Мен ойлойм, ушул эми көпчүлүк оорулар айтып атабыз го, жашарып баратат, ушул барган сайын көбөйүп баратат деп атабыз. Мээнин шишиги анча көбөйбөйт. Только диагноз коюу жагы бизде жакшы болуп атат. Диагноз коюу жагы боюнча биз өтө азыр жакшы деңгээлде турабыз. Көп аппараттар пайда болду. Томография, компьютерный томография, ядерный томография, ультразвуковый аппараттар, ангиографический аппараттар пайда болду. Диагностика бизде абдан жакшы. Булардын бардыгы жанагындай өзүмдүк мекемелерде. Өкмөттүкүндө аз гана эми пайда болуп атат. Анан биз айтып атабыз, жанагы уюлдук телефон дейлик, же телевизор дейлик, же болбосо бир компьютер, интернет, булардын өтө көп колдонулуусу өтө эле жакшы эмес. Жаш балдарга айрыкча булар зыян алып келет. Биринчиден баягы физикалык кыймыл азаят. Андан кийин бул отуруп алып эле ошол бир гана тараптуу өсүү пайда болот, ар тараптуу өсүү пайда болбойт. Ошон үчүн бул колдонулуштун залалы бар, ошол эле убакта өсүүгө дагы көмөкчү болот, Себеп дегенде бул адам дүйнөнү терезе менен карагансып карап атат да, через интернет, через телевизор деп коелук. Ошон үчүн анда эле пайдасы да бар, бирок ошол да зыяндары деле бар. Анан эми инсульт, азыр гипертония көп, тамактын же болбосо турмуштун ушул начарлыгынан, же болбосо ошол деңгээлинен инсульт көбөйүп атат. Биз инсультту акыркы бир 15 жыл ичинде абдан жакшынакай өзүнүн көңүлдү бөлүп изилдеп атып, ошол инсульттун дарылаганынан биз азыр ийгиликке жетип, ошол мамлекеттик сыйлыкты ошол боюнча алдык биз. Бул инсультту операция кылуу ыкмаларын кайсы убакта кылыш керек, кандай жол менен кылыш керек, кандай адамга кайсы жериндеги инсульт болгондо операция кылыш керек. Ошол жолдорду биз изилдеп отуруп, жакшынакай мурда мисалы үчүн инсульттан 80-85% баягы смертность деп коебуз, каза болуп аткан. Азыр биз ошол изилдеп отуруп, невропатологдор, нейрохирургдар изилдеп отуруп, азыр биз мылтап түшүрдүк. 80%-тик смертностьту азыр 55-45-ке түшүрдүк. Өз убагында алып, өз убагында жардам берип, мунага этапный деп коебуз. Этапный лечение үйдө дейлик. Анан кийин скорый помощьто өз убагында деңгээлде жардам берип, анан биринчи түшкөндө, андан кийин ооруканада жатканда баары бир многоэтапный лечение бизде отработана, система отработана. Ошонун негизинде биз ийгиликке жетип, ошол салыштырмалуу мурда мындай эле, азыр мындай эле деп өкмөттүн мамлекеттик сыйлыктын ээсине болдук. Ошонун ийгиликтерин изилдеп, анан эсептеп. Ошол болгон эле заматта операция кыласыздарбы же анын өзүнүн тартиби барбы? Өзүнүн тартиби бар. Кан басымдын жогорку деңгээл акыбалында пайда болот, кандын тамыры жарылып кетет мээде. Анан кан куюлат, анан ошо инсульт болот. Экинчиден, кандын тамырынын оорусу болсо, мээде кан тамырынын оорусу болсо, ошол оору да жарылып кетет. Негизги эки себеп бар да инсульт болуунун. Кан куюлуу инсульттун. Инсульттун эки түрү бар да. Кан куюлуп кетип инсульт болот. Кан жүрбөй калып инсульт болот. Баягы чыгарылбай калат кан менен. Же болбосо кан куюлуп кетет. Ошол куюлганын түрү абдан кыйын акыбалга алып келет.
Бұл же қан тамыры жарылады, қан басымдың жоғарылаған себебінен. Же болсам қандың тамыры ору болса, ошол жарылып кетіп алдан өкөөн экен. Анан өз убагында операция кылуу деп коет да, өз убагында. Мунун дагы баягында палкада уккансак деп коебуз. Ерте кылып койгон болсок, бул эртелик кылып өзүнүн эрежесин, натыйжасын бербей калышы мүмкүн. Себеп дегенде куюлган кан менен мээнин ортосунда конфликт пайда болот. Экөөнүн ортосунда пикир келишпектик пайда болот. Ал убакта мээ абдан ушунчалык бир жаман акыбалда пайда болот. Аны асып койсоңуз эрте, ал сизге андай мээ сизге моюн бербейт. Ал убакта сизди мээ укпайт, баш ийбей калат. Ошон үчүн биз кыйын акыбалга түшүп калабыз. Мээни кыйын акыбалга түшүрүп да коебуз. Анан убак бир аз өткөндөн кийин ошол куюлган канга эгерде аман турса, ошол акыбалы, ал ошол мээге, ошол канга мээ көнөт, ошого өзүнүн ыгынын берет, өзүнүн баягы акыбалын көндүрөт. Анан как бы успокоится деп коебуз. Успокоится, наступает более холодный и успокоенный период. Ошол убакта мээ жакшынакай нейрохирургка баш ийип берет. Андан кийин ошол куюлган кан биринчи күндөрү коюу акыбалында болот. Биринчи күндөрү. Ошол убакта алуу кыйын болот. Ояка мээни кесип барыш керек. Эгерде ошону бир аз өткөрүп туруп чыдап кылган болсок, ошол уйган кан сүйүлүп калат дагы. Сүйүлгандан кийин ошол канды алуу оңой болот. Же болбосо бир жөнөкөй эле жанагындай бир ийне менен сайып туруп сордуп алып коёбуз. Ошо менен операция бүтөт. Бунун дагы ошо ыкмалары бизде ушундай отработанный да. Канчалык кечерээк болгон сайын ошол операциянын ийгилиги жогору болот. Биринчи күндөрү ушундай кыйынчылык. Биз ар кандай нерселерди сурокторду карап көрдүк. Келип отуруп, ошол бир аз өткөрүп жиберип, мээни көндүрүп туруп жасаганда жакшыраак болот экен. Бул көп жүз ооруларды операция кылып отуруп, ушундай бир натыйжага, ушундай тыянакка келип атабыз да. Агай, дагы мына бул эми мээнин оорусу ошол эле шишиги дегенде бул профилактикага баш бербей турган, мындайча айтканда. Баш бербейт, шишиктери. Бул шишиктер деген алдын ала биле албайт экенсиң. Же болбосо алдын ала атайын бир дарыларды ичип, мындай өзүңдү даярдай албайт экенсиң дегендей. Невропатологко жылда бир жолу барыш керекпи? Же баш ооруганда көңүл бөлүш керекпи? Мисалы бизде башым ооруп атат деп эле көк чай ичип коюп жүрө беришет. Же болбосо башым ооруп атат деп жата калып, бир аз жөнөкөй дарыларды ичип коюп жүрө берет. Кандай кеңеш бересиз? Ар адам мезгил менен ден соолугу жакшынакай болуп турса дагы өз кезегинде докторго кайрылып, текшертип, аппараттар менен каратып, биринчиден кан басымын текшерип туруш керек. Экинчиден тамак жагын өзү контролдош керек, жүрүм турумуну оңдош керек. Анан эгер анча-мынча ооруп калган болсо, ошол ооруган жагын текшертип коюш керек. Баш ооруйбу, же мойын ооруйбу, бел ооруйбу, бут ооруйбу, ошонун бир ооруганын себеби бар да. Анын себеби өтүшүп кетпеш үчүн. Же болбосо бир дагы бир башкалар кошулуп кетпеш үчүн аны өз убагында текшертип, алдын ала чарасын көрүп туруш керек ар бир адам. Мына ушундай мен ойлоймун да. Операциядан кийинки көзөмөлдөө маанилүү деген буга кандай дейсиз? Ошол туура, эң туура. Операция болгондон кийин дагы анча-мынча калдыктар калып калат да. Же бир көздөрү начар болуп турган болот, же колу, буту жакшы иштебей калат, же оорукчан адам ошо ооруп жүргөн болот. Ошон үчүн операция болгондон кийин дагы ал кишилер өз убагында биз айткан баягы кеңеш боюнча келип туруш керек. 2 айдан кийинби, жарым жылдан кийинби, 1 жылдан кийинби келип бир текшертип турган менин оюм боюнча жакшы болот. Ал ошол кеңешти аткарып жүргөн жакшы. Бул негизи эле бир адамдардын турмушунда соттук экспертиза дагы чоң роль ойнойт да. Бул жашоодо деген ар бир инсан эч качан биле бербейт экен. Кырсык кашкабактын ортосунда дегенде эч ким билбейт.
азыр эмне болот, анан кийин эмне болот дегендей. Ошол убакта көп учурда эле баягы бизде тааныш билишке салып, же болбосо үстөмдүккө салып, же болбосо акчаны пайдаланып десек болот. Баягы бир курмандыкка чалынып калган инсандар көп да. Чынын айтканда, пенделер мындайча айтканда. Айрыкча манабы башынан жабыркаган адамдар, травма деп коелу, жыгылып жабыркаган адамдар, булардын артында экинчи жагы бар да. Мына юридический маселе пайда болот. Бирөө уруп коет, бирөө уруп кетет, күнөөлүү болот. Ошол үчүн ар бир черепный мозговой травма ооруларынын арасында ошондой бир жагдайлар пайда болот. Ошол адамдарды, ошол ооруларды судебный экспертиза аркылуу өткөрүш керек да. Мындай акыбалдар менде абдан көп пайда болгон. Мен ошондой экспертизаны миң деп өткөрдүм, 100 деп айтпайын, 1000 деп өткөрдүм. Эгерде мен ошол экспертиза кылып атканда же оору жакка тартып койсом, же тиги күнөөлүү жакка тартып койгон болсом, анда эң бир туура эмес болгон иш болот. Шайыз убагында менин берген экспертизам, заключениялерим, корутундуларым Москвада кеткен. Же кээ бирлери Ташкентке дейин барган, жалып калышып. Ал жакшы, ошол менин берген заключение менен алардыкы да туш келип, мен аман калып калган убактарым болгон, Союзга катуу болчу да. Азыр бүгүнкү күндөрү болсо, ошол берген заключениемди өзүмдүн ички дүйнөмдү санап туруп, ойлоп туруп, бул киши жагына тартпай, же буягына тартпай, объективный, баягындай принципиальный жакты, акыйкатты карап гана бериш керек да. Анысыз же көп алып калат наказание сотто, же болбосо жакшы баягы оорунун диагнозу жакшы ачылбай калат, ошол аныкталбай калат. Анан буяктагы өзүнүн кемчилигин сезип калат да. Ошон үчүн мен мындай экспертиза бергенде ар дайым акыйкатты карап туруп, чын көңүл менен эч жагына бурбай туруп мен берем да. Таң калган учурларыңыз болдубу? Мисалы, биринчи жолу кезиккен бир ооруну көрүпчү, ойто, ушундай да болот экен деп. Таң калгандар көп. Мисалы үчүн ооруга бир оорунун мээсиге шила, бешилик дейт баягы. Шила кирип кетип, маңдайынан кирип, артынан учу көрүнүп калган болгон, ал жакшы чыгып кеткен. Быйыл эле бир адамдын мээсиге арматура кирип кетип, арматура темир, бул 25 сантиметрдей темир кирип кетип, ал темирди ошо кирген жерден алыша албай, кармап туруп тартып, кол менен тарта албай, ошо темир менен алып келип, биздин клиникага алып келип, анын сүрөттөрү бар, анын тартылган снимкалары бар, аны көргөзсөк да болот, эгер керек болсо бир жерлерде. Ошол адам дагы мээге кирип кетип, жанагы чоң арматура кирип кетип, чыкпай, кол менен тартып чыкпай, кармалып калып, ошолор дагы аман калган болгон. Түшүнөсүзбү? Андан кийин Курдайдын үстүндө эки истребительный самолеттер кагышып кетип, бирден летчиги болгон. Экөөбү тең самолеттер талкаланып кеткен, эки летчик аман калган. Карабайсызбы, мондай да моменттер болот. Экөөнү тең мен көргөмүн, экөөнү тең көрдүм мен. Көргөнүн себеби алар баягы самолет чыпы болгондо, катуу менткенде, бир тийиш себеби болгондо, летчикти атып жиберет. Самолеттин ичинен атып жиберет. Ушундай резкий кыймыл болот дагы. Биз издегенибиз эле катуу атканда омурткалар басылып калат. Басылып калат салмагы менен. Ошол биз омуртканын сынганын издегенбиз. Ал да сынган эмес. Бирөөсүнүн буту сынган, себеп дегенде парашют менен түшкөндө, Курдайдын тоонун аскасы түшкөн дагы, ошол ыңгай жерге түшүп калып, ошол жаман түшүп калып, буту сынган. Ошону барып көрдүм да мен. Экөөнүн тең бели сынган жок, жакшынакай жүрүштү. Менин почти жарым шарчасын алып салабыз ишик менен кошо. Ошол киши анан жакшынакай чыгып кетет кээде. Конечно, биринчи күндөрү бир топ кыйын акыбалда болот, убакыт чыгып кетет. Андайлар болду. Же болбосо мээ, мындай балдардын мээси. Анда суу пайда болот. Суу. Жалаң суу. Мээнин ичинде суу. Мээнин ичинде эсидейди. Баштын ичинде суу, мээ жок. А бирок бала сүйлөп атат, тамак жеп атат,
акыбалы экен бир табыла кыйын. Бирок мээ жок эле башта. Суу менен жасагандар да болот. Баягы кыйналган мээ менен жакшы мээ дагы айырмаланат деп ошону бир айтып берсеңиз. Мээ өзүнчө эле бир укмуш табигаттын бир берген бизге белеги. Мээ өзүнчө бир сулуу адамдын бөлүкчөсү, орган деп коебуз. Мээни көргөндө нейрохирург окшогон адам өзүнчө бир башкача сезим пайда болот. Мээни көргөндө бир дүйнөнү көргөндөй, табигаттын эң кичинекей сулуу жерин көргөндөй болосуз. Мээ өзүңдү тарбиялайт, токтотот, ушунчалык бир өзүңдү жакшы сезгенге түртөт. Эгерде кыйналып турган мээни карасаңыз, көрсөңүз, өтө кыйын акыбалга келесиз. Мээ сизге баш ийип турган болсо, ушунчалык жакшы сезим пайда болот. Баш ийдеген болсо. Мээ кыйналганда өтө катуу ыйлайт. Мээ, мен айтам орусча, мозг плачет кровавыми слезами. Только кровавыми слезами. Мээ эгерде кыйналып турган болсо, сизге баш ийбесе, сиз ошо мээ менен тил таппасаңыз, мээ идет на жертвы. Самопожертвование кылат. Өзүн өзү жарып жиберет. Баягы мээ черептин баш сөөгүнүн ичинен чыгып кетет. Кантип тил табыш керек анан? Тил табыш кээде кыйын болот. Кээде ушундай акыбалга келебиз, тил табылбай калат кээде. Биз ушундай акыбалга келип калабыз. Ошол убакта мен айттым жана ушундай хирургдун кийиминен сууну сыгып алганга дагы ушундай жагдайлар, акыбалдар пайда болот да. Ошондой тил табыш кээде кыйын болуп калат. Мээ менен ушунчалык кылдат иштеш керек. Эгер тил таппасаңыз, кыйын эле акыбалга түшүп каласыз. Мисалы айтып жүрөт го, дүйнөлүк аалымдардын мээлеринин салмагы аябай көп болгон деп, буга кандай дейсиз? Бул изилдөөлөр жүргүзгөн. Акылдуу, даанышман, окумуштуу адамдардын мээси айырмаланбайт. Бул мээнин салмагы менен же болбосо тышкы көрүнүшү менен бул адамдын ички дүйнөсү акылы өлчөнбөйт, байкалбайт. Мисалы үчүн эң соо адамдардын ичинен Тургеневдин мээси өтө оор, өтө чоң болгон. 2290 грамм болгон. Мээ өзү 1,5 килограмм болуш керек. Ал Тургеневде ушундай болгон. Көпчүлүк кишилердин мээси кичинекей болгон. Акылмандар айтып коелук да. Көп акылмандар даже анча айырмаланбайт. Салмагы менен дагы, көрүнүшү менен дагы. Ошон үчүн мээнин бул мааниси, бул өзүнүн ишин акылдуу көргөзгөнү бул көрүнүштөн эмес, ички бир сыйкыры бар. Анан акылдуу болуп атып дагы өзгөрбөйт. Мисалы үчүн кичинекей салмактуу болуп, мындай салмакта болсо, кийин акылдуу болгон салмак өзгөрбөйт эч качан. Ошон үчүн бул адамдын акылын Өзүнчө бир кубулуш турбайбы да? Өзүнчө чоң кубулуш. Муну изилдеген адамдар болгон. Бул жагынан эч кандай акылды ушул мээнин өлчөмү менен аныкташ кыйын. Сизди баягы окутуучу катары, устат катары бүгүнкү күндө канчалаган аспиранттар тарбиялаган, илимдин кандидаттарын, докторлугун тарбиялаган инсан катары, окумуштуу катары бул суроону бербесек болбойт. Деги эле бүгүнкү күндөгү ошол медициналык багыттагы жаштардын, билим алып аткан жаштардын тагдыры сизди канчалык деңгээлде түйшөлтөт? Себеби жана пара менен баалып, анан кантип коркпой операцияга кирип, же болбосо бүгүн өзүңүз билгендей, мына базардын баардыгы жасалма дары болуп атат. Тагдыр укмуш болуп атат да азыр, мындай бир абдан кыйын. Бияка барсаң атың өлөт, тияка барсаң арабаң сынат деген заман болуп атат. Ошол учурда биздин баягы ишенип келген дарыгерибиздин акыбалы тигиндей болсо, каяка барарыбызды билбейбиз да, кандай дейсиз? Сиз эми жалаң бешке окугансыз да. Ооба, мындай биз эгемендүүлүктү алгандан кийин 5-6 жылдан кийин ушундай пайда болду биздин турмушта. Балдар окубай эле акча окуп калган. Ата-энесинин акчасы, ата-энесинин көргөзмөсү менен окуп жүрүшүп, ошол окуунун деңгээли, аракеттери балдардын түшүп кеткен. Бир топ.
азыркы убакта эми мурда акча окуп калганда бир убактарда азыркы убакта өзгөрүп атат. 3-4 жылдан бери мен байкап атамын. Себеп дегенде мен лекция окуйм да. Лекция окуйм. Ушул анан сабак барабыз, экзамен алабыз. Бул акыркы 3-4 жыл ичинде жаштардын арасында аракети өзгөрдү. Лекцияны уккан убагы, жооп берген мезгилдер экзаменда жүрүш турушу аз өзгөрдү. Мурдагыда караганда азыр может быть ошонун арасында деле ата энеси акчага өткөргөндүр, бирок балдардын аракети аты жакшы болуп атат. Өзгөрүш бар. Менин оюмча өзгөрүш уже мындан бери кете берет. Азыр мурда эгер акчага ишен болсо, азыр өзүлөрүгө ишенип калды. Мен ошого ишенем азыр. Дүйнөлүк нейрохирургтардын федерациясынын аткаруу бөлүмүндө мындайча айтканда, башкаруу бөлүмүндө сиз ошол мүчө катары ошол иштерде канчалык деңгээлде дүйнөдөгү жаңы ачылыштарга күбө болуп атасыз? Ошол федерация жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Эми бизде бүткүл дүйнөлүк нейрохирургтардын ассоциациясы же болбосо федерациясы деп коебуз. Федерациясы бар. Анын штаб квартирасы Швейцарияда, Женевада. Бул уюм ар бир 5 жылда бирден чогулуп турат. Бул чогулганда бүт дүйнөдөгү нейрохирургтар чогулуп, баягы маек курушат. Ар бир тармак боюнча, баягы опкол боюнча, травма боюнча, сосуд, инсульт боюнча маек болот. Ошон жетишкендерди ошондо каралат. Анан ал жерде мындай шайлоо болот. Мен ошол дүйнөлүк нейрохирургтардын уюмунун аткаруу комитетинин мүчөсүмүн. Ошо шайлоого тайный голосование болот. Тайный жашырын үндөө менен биз шайлайбыз. Президентибизди шайлайбыз, вице-президентти шайлайбыз. Андан кийин 5 жылдан кийин кайсы өлкөдө ошол конгресс болот. Ал дагы өтө чоң жарыш менен өтөт. Биз ошону шайлайбыз тайный голосование менен. 5-6 өлкө жарышат. Ошондой шайлоодо биз катышабыз. Анан ошол шайлоого катышуу үчүн биз обязательно ошого чакырылабыз. Анан анча-мынча информацияны, маалыматтарды бизге берип турат, аяктан келип турат. Анан чакырып ошондой чогулуштарда ар бир 5 жылда болгон чогулуштарда бул өтө чоң жыйын. Анан европейский жыйын болот, азиатский жыйын болот. Өздөрүнчө бир чогулат булар дагы ар бир 2 жылда, 3 жылдарда. Негизги жанагы бүткүл дүйнөлүк нейрохирургтардын федерациясы 5 жылда бирден чогулуп, ошондой бир жакшынакай ийгиликтерди, жетишкендерди айтып бири-бирибизге. Үй бүлөңүз жөнүндө ошол өмүр бою сиз менен кошо бирге окуп, бир курста, анан кийин өмүрдү да бирге чогуу өткөргөн биздин урматтуу эжекебиз жөнүндө кыздарыңыз өзүңүздүн кесибиңизди улантты. Мына ошол деги эле үй бүлөңүздүн бүгүнкү күндөгү медицинадагы орду өзгөчө, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен чогуу окуп жүргөн бирге курсташ кыз менен сүйүшүп калып, анан үйлөнгөнбүз. Мен жолдошум дагы врач, доктор, азыркыга чейин иштеп атат. Кафедранын бөлүм башчысы, ошол сабак берген, врачтарды окуткан кафедранын бөлүм башчысы. Ички оорулар боюнча экен. Ички оорулар боюнча алар врачтарга сабак берет. Мен айтып коем, мага караганда сен улуусуң, себеп дегенде сен врачтарды окутасың. Мен болсо студенттерди окутам деп, ал кишини көңүлүн көтөрүп коем да. Ошентип биз чогуу окуп жүрүп, анан таанышып калып, үйлөнгөнбүз. 2 кызым, 1 уулум бар. 2 кызым тең доктор. Алардын жолдоштору дагы врачтар. Ошон үчүн биздин бүт үй бүлөбүз врачтар, медицинага берилген адамдарбыз. 2 кызым тең мектепти 6 медаль менен бүткөн. Алар дагы ошо бир эле экзамен беришип, мединститутта көп өтүшкөн. Анан мединституттун дипломун дагы экөө тең саттечен бүткөн. Диплом бергенде саттечен дейт да. Чоң өрнөк. Азыр эми жакшынакай иштеп атат. Бири болсо мээ менен невропатолог, бири болсо көз менен. Мен болсом мозг, уну глаз деп коем мен. Абдан жакшы. Өмүрүңүздө канчалык өкүнөсүз, эмнеге өкүнөсүз, эмнеге кейисиз же эмнеге сүйүнөсүз ошол? Мен жана айтпадымбы, биринчиден ушу апамдын ошол эмчек сүтүн актабай калдым. Ошо өзүмдүн мээримди бере албай калдым деген арманда биринчи.
Екіншіден дагы эле ушунчалык биз жар болуп бири-бирибизди сүйүп жүрүп, үй бүлөмө дагы ушу керектүү деңгээлде көңүл бурулбай атат. Үчүнчүсү ушул мына мен өмүрүмдө эсен аман мезгилимде ушул нейршуя борборун куруп берсем экен, ушу курулуп калса экен, ушу өкмөтү ушуну колдоп берсе экен деген ушул армандап өтүп атам. Пока ушул арманым аткарып өтүп кетсе эле мен. Биз эми 2017 жылдан баштап жаңы паспортто улутубузду көргөзбөй турган паспорттарды бере турган өлкөгө айландык. Деги эле сиздин оюңуз ушуга кандай? Сиз ушуга кошуласызбы? Паспорт боюнча эгерде айткан болсок, биз кыргыз болгондон кийин кыргыз деген улут болуш керек деп мен оюм бар. Кыргыз улутту сакташыбыз керек, кыргыз улут. Эми калган адамдарга жазыла берсин, кыргыз эместерге жазылсын, кыргыз жаран деген паспорт жазылсын. Бирок кыргыздарга кыргыз жаран деген кошо кыргыз улут деген эле пункт болуп ушу жазылып калса эч качан жаман болбойт. Дагы бир жолу айткым келет, ушул менин эле тилегим элибизде ынтымак болсо, элибиздин ден соолугу бекем болсо, балдарыбыз бактылуу болсо, өкмөттө биримдик болсо, дүйнөбүздө тынчтык болсо, мен ушунун бардыгын каалап кетем. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Биз сиз менен замандаш болгонубузга сыймыктанабыз. Кезинде сиз залкар инсандар менен замандаш болдуңуз. Не деген инсандар менен? Ошол инсандардын катарында сиз дагы тарых бетинде кала турган улуу инсансыз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыз менен, үй бүлөңүз менен, кесиптештериңиз менен, жалпы кыргыз элиңиз менен ушул өзүңүз айткан эгемендүү Кыргыз Республикасынын залкар инсандардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен замандаш залкарлар көрсөтүүсү аягына чыгып олтурат. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн мейманы Кыргыз эл баатыры, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик илим жана техника жаатындагы сыйлыгынын лауреаты, заманыбыздын залкар инсандарынын бири Миталип Мамытов агабыз болду. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен саламатта калыңыздар.